Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин видеобуз ушул клематис гүлү жөнүндө болмокчу. Бул клематис гүлү дагы биз бакчаларыбызда өстүрүп алсак болот. Бул гүлдүн да көптөгөн түрлөрү, цветтери бар. Бул гүлүбүз чырмок гүл, заборлорго жармашып өсөт. Ошондой эле биз атайын стойкага коюп, арка жасап койсок дагы ошолорго жармашып, биздин бакчабызга көрк берип гүлдөрдүн катарына кирет. Бул гүлдүн дагы көп түрлөрү бар. Күзгө чейин гүлдөп турган гүлдөрү дагы бар. Ошондой сорттору. Жана гүлдөөсү азыраак болуп калган клематистер дагы бар. Клематис гүлүбүз нымды жакшы көрөт, ошондой эле күндү дагы жакшы көрөт, бирок мунун тамыр жагы түбү кичине көлөкөрөөк болуп туруш керек. Ошондуктан мунун түбүнө 1 жылдык гүлдөрдөн, бархатсы же календула гүлдөрүнөн отургузуп койсок, буларга жакшы жардам берет. Ошондой эле биз бул гүлдү жазында же күзүндө отургузуп алсак болот. Отургузган топурагыбыз дагы витаминге бай болуш керек. Кык болсо кыктан аралаштырып, тоонун кара топурагы, ошондой эле отундун гүлү дагы жакшы болот. Тооктун кыгынан дагы бир аз аралаштырып койсок болот. Тооктун кыгын дагы көбүрөөк кошуп койсок, бул гүлдүн тамырын күйгүзүп жиберет. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Бул гүлдүн бутактары абдан жумшак болот. Жазында чирип калгандарын кесип, форма берип койсок, канчалык көп кесип койсок, ошончолук сабагы күчтүү болуп, жыш болуп өсөт. Көбөйтүү жолу дагы башка гүлдөрдүкүндөй эле уругунан же болбосо чирүнүк кылып алып, же түбүнөн бөлүп алып көбөйтүп алсак болот. Күзүндө суук түшөрдө клематис гүлүн 40-30 сантиметрдей, мүмкүн андан деле кичирээк кылып кесип, үстүн жылуулап, роза гүлдөрдү жапкандай кылып, кургак топурак менен жаап коебуз. Же болбосо жыгач ящиктерден үстүнө коюп туруп, андан кийин үстүн кайра кургак топурак менен көмүп койсок болот. Башка баардык гүлдөрдөй эле бул гүлдөрүбүз дагы ооруп калышы мүмкүн. Ошол кезде биз биринчи эле жардам кылып, мыльный раствор кылып, самынды сууга эзип алып, жана содадан кошуп, дагы марганцовка менен дагы дарылап алсак болот. Такыр эле болбой калса, медный купороз же болбосо фитоспорин менен дарылап айыктырып алсак болот. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ишиңиздерде ийгилик болсун.